Assalamu alaikum. Grip боюнча жаңы маалымат айталы. Эми гана ооруй баштадыңыз. Чүч күрүүдөсүз, тамагыңыз ачышып жатат, сөөктөрүңүз дагы ооруксунган сет. Эмне кылсаңыз болот? 1 литр кайнак сууну чуңкур идишке куясыз, үстүнөн 1 аш кашык соода саласыз. Аралаштырып, эңкейген абалда ушул суунун буусуна 7-10 мүнөткө чейин дем алып турасыз. Суудагы бууну сыртка чыгарып жибербеш үчүн үстүңүздөн кандайдыр бир материал, кийим же болбосо кадимки эле бет арчыган сүлгүнү жаап алсаңыз болот. Муну бир күндө 2 эле жолу эртең менен жана кечинде аткарасыз. Кошумча 1 стакан кайнак сууга 1 чай кашык сооданы салып, тамакты чайкап турсаңыз жакшы болот. Бир күндө муну дагы 2-3 эле жолу аткарсаңыз жетиштүү болот. Кантип 2 же 3 эле күндө грипптен арылып калганыңызды өзүңүз дагы сезбей каласыз. Грипп өзү симптоматикалык дарыланууга муктаж болгон оору. Мисалы дене табыңыз өтө көтөрүлсө, мисалы 38,5 ашса, кана парастемол же сиз ооруксунуулар болсо ибупрофен ичип алсаңыз болот. Анан жөтөл көбөйүп, какырык менен коштоло баштаса, сөзсүз түрдө антибиотик иче башташка туура келет. Бирок ошондой болгондо дагы 1-2 күн күтүп турасыз. Эч токтолбосо гана антибиотик иче баштасаңыздар болот. Маалыматты жоготуп албаш үчүн өзүңүзгө сактап алыңыз, анан жүрөк жөнү кызартып коюуну дагы унутпаңыз.